Омаров Атахан Кимсанбаевичтин классташы болом. Мен Атахан жөнүндө мектеп окуучулук мезгилдеги анча-мынча балалык окуучулук мезгилдеги билимге болгон аракетин, кызыгууларына токтоло кетсем, Атахан ошол мектепте окуп жүргөндө эле ушунчалык баардык нерсени бетке айткан, таамай айткан, баардык нерсени ачык сүйлөгөн, мүнөзү өзгөчө эле башка балдарга карагандачы, ушундай өзгөчө мүнөзгө ээ болчу. Бизге ошол мезгилде 10-класста окуп атканда астрономия сабагынан берген мугалимибиз ошо мектебиздеги директор болуш деген агай болчу. Астрономия сабагы жумасына бир эле жолу кирет, 1 саат эле. Бирок ошол мезгилде эми директор болгондон кийин анын ар жак бер жак иштери көбөйүп калат, анан көбүнчө сабагы өтүлбөй калат болчу да. Анан анда-санда кирип мындай жакшына сүйлөп кызыктуу сабак өтүп коет болчу. Анан ошондо биз башкабыз унчукпай эле отура берчү элек. Эми баягы бала мезгилде баягы кайтып кирбей калган мугалимге биз сүйүнөт болчубуз да, мисалы үчүн бош отурганыбызга, дейт сөзгө түшкөнүбүзгө. Андай нерсе Атаханга жакпайт эле. Жакпайт дагы. Агай киргенде айтат эле: "Агай, сиздин жумушуңуз көп экен. Бизге астрономиядан башка эле мугалим окусунчу" деп бетин айтат эле да. Анан биз аябай таң калып элек: "Ой тоба, муну кантип коркпой айтты" депчи. Көрсө Атахан ушунчалык билимге чаңкап, суусап турат экен да. Ушундай уксам, үйрөнсөм, билсем, уксам деп ушундай чаңкайт экен да. Азыр ойлоп көрсөмчү. Анан мунун баягы сабак мезгилиндеги башка сүйлөө сабактарынан, башка сабактардан эч нерсесин айтпай эле коюн, ушунчалык сонун сүйлөп, ушунчалык сонун жооп берет эле. Мисалы үчүн биз 2-чи чейректе окуп аткан болсок, бул китептердин 4-чү чейректе бүткөн акыркы темаларын окуп бүтүп коет болчу да. Бүтүп коюп, баарын билип коюп, анан мугалим сүйлөсө кайтып андан көбүрөөк сүйлөп отурат болчу. Анан баягы мугалим жок мезгилде шоктонбойт деле, бир балдарга окшоп бир күрөшүп, тартпашып, эч андай болгон жок. Бош болсо эле китептен башын көтөрбөйт, эчке китеп окуп отура берет эле. Биз таң калат элек. Бир мындай кылсач тышкаркы бир нерсе уюштурганда же тамсага түшпөйт, же шоктонбойт. Китеп, ушу эчке китеп окуйт болчу. Анан кыргыз тил сабагынан мисалы үчүн бизде баягы сүйлөм түзгүлө дейт да. Анан сүйлөм түзгөндө Атахандын түзгөн сүйлөмдөрү деле бир өзгөчө, башкача сүйлөм түзөт болчу. Мисалы үчүн ошол мезгилде мындай сүйлөмдөр түзөт эле да. Совхоздун курулуш жумушчулары 12-5 жылдыкта 3 жылда аткарып бүтүштү курулуш иштерин деп мындай окшогон сүйлөмдөр түзөт эле да. Көрсө ошол маалда эле саясатка бар жокко акылы жеткен экен да. А биз 12-5 жылдык эмне, анын 3 жылы эмне чындыгында маани деле бербейт экенбиз. Ошентип бул ушунчалык зирек, баардык нерсеге маани берген, эч нерсени унутпаган, Аллахтын бир ушундай бир жөндөмдүү, билимди эске тутуу жагынан дагы өтө күчтүү, баардык нерсени эч адашпай даталарынан бери эстеп калган бир сонун билимди берген экен. Аллахым алтын баш аман болсун, көз тийбесин, ар дайым жол ачык болуп, ажемиз биздин Кыргызстаныбыздын президенти болуп калса. Бардыгыбыз эле ушуну тилеп кетебиз.